Жогорку соттун чечими Кыргызстан саясий партиясынын пайдасында болду. Ал Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстан саясий партиясын шайлоодон четтеткен чечимин жараксыз деп тапкан биринчи инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Баарыңыздарды бүгүнкү жеңишиңиздер менен куттуктайм. Адилеттүүлүк, мыйзамдуулук орноду десек, биз жаңылышпайбыз. Баарыңарга ийгилик, Кудай буйруса, 5 октябрда да ушундай жеңишти куттуктагандай бололу. Ийгилик баарыңарга. Эскерте кетсек, 25 августта Борбордук шайлоо комиссиясы партиянын документтерин ыйгарым укуктуу өкүл эмес башка адам тапшырганын себеп кылып, аларды артка кайтарган. Бирок партия БШКнын чечимине каршы чыгып, сотко кайрылган. 27 август күнү Бишкек шаарынын административдик соту Кыргызстан партиясынын арызын канааттандырып, Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарган. Бирок 28 августта БШК соттун чыгарган чечимин аткарбастан партиянын документтерин кабыл алуудан баш тартып, жогорку сотко кассациялык арыз менен кайрылган. Соттук отурум 1 сентябрда өтүп, 3 сааттан ашык убакытка созулду. Жыйынтыгында жогорку сот 1 инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Демек, Кыргызстан партиясы шайлоого катышат. Тарапташтарга ийгилик каалайбыз. Рахматыбызды билдиребиз. Анткени партиянын колдоп, партиянын кызыкчылыгын коргоп келишти. Анткени бул биздин өзүбүздүн укугубузду өз коргоонго жетиштик. Ошондуктан биздин тарапташтарыбызга баарына ыраазычылык билдиребиз. Ушул эле күнү жогорку соттун имаратынын алдына Кыргызстан партиясынын тарапташтары чогулушту. Алардын айтымында тынч митингдин негизги максаты алдыда боло турган парламенттик шайлоодо өз укуктарын коргоо. Кыргызстандын тарапташтары бийик жарандык жана саясий маданиятын көрсөтүп, эски аянтка келген башка саясий күчтөрдүн чагымчыл аракетине алдырган жок. Бuyakta эмне үчүн келдиңер? Я выбрала партию Кыргызстан. Считаю, что она сильная партия, имеет историю побед, и она не поддается никаким провокациям. Айта кетсек, Кыргызстан саясий партиясы мындан арада өз кызыкчылыктарын мыйзам чегинде гана коргойт. Ал эми партиянын жаштар канатынын мүчөлөрү адаттагыдай эле тынч митинг өткөн жерди тазалап кетишти.